эле алыңыз эже жакшы болот бардыгы. Жакшы болот бардыгы. Азамат мырза, сиз кандай даярдыктар жакшы элеби? Кудай буйрса көп эле каражаттан топтолуп калган турбайбы сизге? Каражат бир аз калды. Бир аз гана каражат калыптыр да? Ошону топтоп. Мына 5-не 7-сине деп атат ошо. Визасы басылып деп жол басылып кала турган болсо. Колдан келсе бүгүн кетиш керек болот ошол негизичи. Баламдын өмүрүн тилеп Кудайдан жакшы болуп, жакшы жашап, бала чагасы менен тынч болсо, көңүлүбүз ачык эле. Ошо эл менен ушул жардам сүйтөм, колдон келишинче жардам беришин сурайм. Баламдын ден соолугун сурайм. Машинаны сатып койдук, малдар полный саттык, анан достору, тууган уругу, акыя эли ичинен жардам берүүчү 20 000 болду да. Азыр 3 жашар балам да дыцк болуп атат. Анда сөзсүз ар немесе чыгарып жатырабыз да, 4-чү балам. Тура албайт, баса албайт, мойнундагы кармаган эмес. Азыр иштеген адам жок, мен да иштебейм, баламды карайм, иштеге боламчы. Ушу Индияга барып жакшы болуп кетсе, балдарыма баш болуп, үйдүн көркү болуп бизге жакшы болуп элдин катарында тууган уругу менен. Асылбек Жээнбековдон азыр жардам сурадым. Жардам сурасам, чын дилим менен жардам берем. Катчым аркылуу сүйлөшүп туруңуз деп телефондорун таштап кетишти. Биздин кайдыгер карабаган чет мамлекетте иштеп жаткан, Россияда иштеп жаткан мекендештерибиз жеке мага 500 сомдон, 1000 сомдон, 2000ден салып турушат анча-мынчада. Биз ар программанын чыгарылышында ал каражаттарды бөлүп аз да болсо ошол муктаждарга таркатабыз. Бүгүн да биз ошол кече бизге атын атагысы келбеген жарандарыбыз 3000 которгон, жалпысынан алгандачы 1700 каражатты кече аксакалга тапшырганмын. 1500 каражатты сизге тапшырып коеюн. Биздин алыста иштеп жүргөн ошол мекендештерибизге бир дуа кылып койсоңуздар да болот. Мындан ары ушул бул каражаттар уланып кетсин, топтолуп. Саламатсыздарбы? Адыл Абжул уулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Каракулжа районундабыз. Каракулжа районундагы ооруканадабыз. Бүгүн биз сиздерге тартып көргүзө турган каарман ошо Каракулжа районунун Акыя айылындагы 35 жаштагы ошол Азамат мырза туурасында баяндап беребиз сиздерге. Бүгүн Азамат мырзанын 4 баласы бар. Ошол 2014-жылдан бери боор циррозунан жабыркап, абдан ооруп жатат экен. Бул жак жеңебиз. Эми Азамат мырзанын апасы өзү азыр Каракулжа райондук ооруканасында дарыланып жаткан мезгили, абалы оорлошуп, тез аранын ичинде ошол боорду алмаштырууга акча каражаты керектелип жаттыр. Ошон үчүн биздин YouTube каналга атайын кайрылуу жасашкан. Коомчулуктан аз да болсо акча каражаты чыгып калса, бир өмүрдүк сактап калганга мүмкүнчүлүк болот эле деп тууган уруктар айткандан бүгүн биз Каракулжага келдик. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Сиз Азамат мырза өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, аты жөнүңүздү, качандан баштап оорутасыз ушинтип? Мен ошо Каракулжа районунун Акыя айылынын тургуну болом. 2014-жылдан бери ошо боор оорусу менен ооруп келем. Ошо билинбей атып ошо дыга өтүп кеткен, дыгдан циррозго айланып, ошо боордун 50% катып калган болуп атат. Өзүнүн функциясын аткара албай калыптыр да. Ошо 1 жыл баштайт деле алмаштырыш керек деп. Нар ойлонуп, бир ойлонуп атып ушул күн келди. Саат ушул күнгө чыкты да. Сиз качан ооруп баштагансыз өзү негизи? 2014. Бул оору билинбейт экен, мындай элечи. Билинбей ооруйт экен, Анан айтып берсеңиз, сиз жакын күнүнөн бери абалыңыз кичине оорлошуп атат деп туугандарыңыз айтып атат. Кантип больницага келип калдыңыз? Кандай болуп атат абалыңызчы? Ошо кечеги деле бир 15 күн башта ошто жатып чыкканымда медаликусте частный клиникада областной карантинде экен. Анан кийин келгенден ошо дагы бир 15 күндөй ошо приступ болуп, өзүм билбей
Skori men alып беришипти, өзүм деле билбейм. Эмне болду? Siz үйүңүздө болчусуз, Үйүңүздөн скорый менен алып келдиби? Мына Медалюкста кантип дарылашты? Медалюкска баргандан кийин абалыңыз оорлошуп келдиби же кандай? кичине жеңилдеп келген мен баягындай пенсияларды жасаган колум. Анан келгенде эле резко кайра оорлошуп кеттим да. İçke su толуп кетти. Кыйналып жүрүп анан Врачтарга барсаңыз не дейт? Айтсаңыз, ушундай далтам десеңиз не дешти? Персадка дешти. жаш экенсиң, эртерээк пересадкага бар деп. Былтыр айткан. Өзү баштайт. Кичине калгандан бери айтып эле чыкты. Сиздин канча балаңыз бар? Буга чейин кандай тиричилик кылчусуз? 4 балам бар, ошо айылда келип, мал тан менен тирилик кылчубуз. Мал багып айылда, дыйканчылык менен эле. Акыядасызбы? Акыяда, Сиз апасы болосузбу? Сиз дагы айтып койсоңуз, балаңыз кандай эле, жашоо тиричилик кандай муктаждык кылдыт азыр? Жашоо тиричилиги орто эле. Ошо мен Назарбай Азамат балам, Кочкорбаева Максат мен апасы болом. Мен деле өзүм медикмин. Ушу балама кыргыз элим колуңуздан келген жардам кылып, коллегияларым, туугандарым карамжалык жардам кылып коюшуңарды суранам. Ушу балам жакшылып кетишине жардам беришиңерди суранам. Жакшы эле жүргөн болчу, ушу дарт жагышты, каяктан жагышты билбейм. Ушу жардам сурайм. Сиз өзүңүз кайерде иштейсиз? Сурайм. Жакшы жүрүңүздөр деп колдон келген жардамыңыздарды бериңиздер. Сиз каякта иштейсиз өзүчү? Мен өзүм ССМ'де иштейм. Медсестра 38 жылдан бери. Мен кеттинем. Балаңыз күтүүсүздөн ушундай ооруп калды. Балам күтүүсүздөн ошо. Неврелериңиз канча жашта? Жакында Уусу, берем. кичүүсү? Неврелерим 5-класс чоң баласы. Кийинкиси 3-класс. Анан кийинкиси 6 жашар, анан кийинкиси 3 жашар. Азыр ким карап Төрт атат? бар. Азыр кудагыйым карап отурат үйдө. Келиним баламы карап. Ошо реанимацияга оор акыбалда келип түштү. Ошондон сиздерден суранарым, жардам берип коюңуздар. Анан айтып койсоңуз, сиз келинчек болосуз, айтып берсеңиз, жолдошуңуз кантип карап атасыздар азыр, кандай болуп атат абалы? Ушу күйөөм карайт, неме иштейт эле да, мынча машина айдап бизди азырчы. Азыр бар жок немелерибизди саттык. Бар жогу тууган урук, ата-энеси, бир туугандары болуп оптом карап атабыз. Бир адам жалгыз карай албайт. Азыр үйдө кандай каражатыңыздар бар эле, нелерди саттыңыздар? Машинаны сатууга койдук, малдар полный саттык, анан достору, тууган уругу, акыя эли, ичинен жардам берүүчү 20 000 болду да. Өзү канча миң долларга акча каражаты керек болуп атат? 35 000 доллар деп атат. 25 000 операция врачка беребиз, 10 000 ошону өздөрүнүн расходу деп атат 3 айдын ичинде. Азыр 3 жашар баламда ДЦП болуп атат. Анда сөзсүз ар немеде жаткырабыз да, 4-чү бала. Тура албайт, баса албайт, моюндагы кармаган эмес. Бизде бир эле иштеген ошо атабыз болчу да, сыйлай ташып. Азыр эми үйдө деле каражат жок болуп калыптыр да, демек иштеген адам, Азыр иштеген адам жок, мен дагы иштебейм, баламды карайм, иштеге боламчы. Мен ушу Индияга барып жакшы болуп кетсе, балдарыма баш болуп, үйдүн көркү болуп, бизге жакшы болуп элдин катарында тууган уругу менен. Сиздер айтып берсеңиз, азыр болгон 15 000 каражат керек болуп атыптыр, 5 000 каражат болду да, 20 000 болду. Бул жакын аранын ичинде кетиш керек деп атат, пересадкачы. Донор ким болот? Кайдым болот. Кайныңыз болот. Кайдым үчөө кетишет да. Мен иштеке балам менен барам. Азыр сиз донор болоюн деп атасызбы өзүңүздүн бир тууган агаңызга? Men donor bolam. Азыр эми сиздер врачтардан текшерүүдөн өттүңүздөрбү? Кандай болду? Өттүк, анализдер жакшы чыкты, Кудай кааласа. Жакшы чыкты? Сиз донор болгонго болобу экен? Болот деп атат, бир тууганы. 100% болот. Негизи сиздер канча бир туугансыздар? 4 бир тууганбыз, 3 уул, 1 кыз. Сиз үйлөнгөнсүзбү? Бала чакаңыз? Бала чакам бар, семья бар.
балаңыз бар, Бар. Жакшы, эми агаңыз айырылып кетсин дейли. Кем Кудай кааласа жакшы болот. Үмүтүбүз чоң. Кыргыз элинен. Кыргыз элибизге кайрылабыз. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Колдон келишинче. Şu Акча элине дагы жардам бергендерге баарына чоң рахмат. Алла ыраазы болсун баарына. Кудай кааласа мындан ары дагы жардам болот деген ишеничтебиз. Ийгиликтүү операцияларды жүргүзөт. Врачтар Кудай буйруса. Көп адамдар айыгып, азыр бактылуу жашап жаткан адамдар көп. Şu balamın ömrünü tilep Kuday'dan жақсы olup, жақсы yaşap, bala çakısымен tınç bolsa көңіліңіз açık ele. Şu elimden şu jardam sırayın sütten, kollarından geçince jardam berişini sırayın. Balamın en soğuğunu sırayın. Таңдады. Ыйлабыңыз эже жакшы болот бардыгы. Жакшы болот бардыгы. Азамат мырза, сиз кандай даярдыктар жакшы элеби? Кудай буйруса, көп эле каражаттан топтолуп калган турбайбы сизге? Каражат bir az kaldı. Бир аз гана каражат калыптыр да. Şu an toplam. Buna 5'ine 7'sine de odadı şu vizası basılıp yol palatronması. Boldan tınç olursa oldu. Koldan geze günah geçip olada sözüne geçici. Кайсыл жерге барасыздар эмегече операцияга? Шолпон Мояка деген ушу өзү операция болуп кетиптир да. Неге деген фонд эле. Эмне фонд эмес ушу жардам берип атат. Ошол ака өзү операция болгон экен 1 жыл 7 ай мурунчу. Ошол мен алып барып жакшы болуп келдим. Ага акасы берипти бир туганчы. Аны жакшы болуп калат деп ошол ака аркылуу гана сүйлөшүп атабыз азырчы. Паспорту келди, бүгүн келди. Бүгүн паспорту иштебейт экен. Визасын басса эле анан $25,000 менен кетирсек аркасынан дагы акчаларын алып турабыз да. Тез аранын ичинде кечкирип шишиптен түшүп кетти да. Көрсөтөсүзбү? Кана көрсөтүңүчү кандай кылып? Анан телефонда кусканы калбай атты эле, кусканы кечеден бери калды. Keçe 2 gün oldu kuskan. Пут кандай болуп атат азыр? Шишип атабы? Пут баспай атат. Сайрасы жокшолуп атат, кам болуп. Укол менен гана. Малары дале шишти. Nalar tarqap qaldı. Бирөөсү тарапады. Ketken oldu. Анан сайраны укол менен гана болуп атат да, жөнөкөй. Эми азыр укол эме кылып, анан кийин эме болуп калыптыр да, уколдоп. Hiç fayda Чейрип атасызбы азыр? Şu kapensada жатат. Капельницада жатат, капельница алып атасың да. Өзү чейригип эле кышча саратанга эле түшүп эле. Эми сиздердин эли журтка акыркы каалоо тилегиңиз Азаматка бир сүйлөп койсоңуз. Atamı tartıp koyuyorsun. Я ата. Атаңызды да сүйлөп койлу. Макул. Сүйлөп койсоңуз болот. Азамат агайыбыздын атасы болсун. Азамат şu balamın şu operasiya olup kelgende şu kichine karajаттын немesi токтоп жетишпегенине карашып şu туруп калды. Şunu erterak bolsa erten деле bir sürüm деле жөнөтүп тездеткени жакшы болуп турат. Şu elden Kırgız elibizden şu koldan gelişince az bir köpü jardam bergeni şu turayız. Şuga çeyin деле şu el jurtlar berdi, rahmat tuğan urup bardığı kayrılıp özdörü gelip berip emi balam aytып атат $20,000 болуп калды, $20,000 деп. Emi şu kalganı жетишпеген var şu толук калып калса эле жөнөмөк. Жакшы, Кудай ошо жакшы болуп кетсин. Geçe şu bansaya uğur gelip düştü. Kuday sakladı. İçine zarı ukol alıp içine az özüne geldi. Videonun özü janakında bir et bolup katı korup geldi. Korktuk. Жакшы болуп кетсин деп элдеме. Эми бул Каракулжа районунда Асылбек Жээнбековдун бүгүн жүрөт экен. Асылбек Жээнбеков көптөгөн адамдарга жардам берип келген. Буга чейин Каракулжадагы ошол кишиден дагы бир жардам сурап көрүңүздөрбү? Кандай деди?
Asılbek Cembekov'dan azıcık yardım suradım. Yardım surasam cın dilimden yardım berem. Kaççım arkalı süreştirmeli dep telefonlarını taşlap geçti. Demek Asылbek Жээнбековдун катысына байланышып андан жардам берем dedi. Kaççı arkalı uğup duram dedi. Жакшы, биз дагы ошол тилек кылат элек. Азамат агабыз жакшы болуп кетсин. Ооба. Tapashga topshirib ketdi. Сөз түрдө жардам берет деп ишенем. Урматтуу көрүүчүлөр, Азамат мырзага, 35 жаштагы Азамат мырзага жардам берүүнү кааласаңыздар, экран астындагы телефон номерлерге байланышыңыздар. Сиздерде шот барбы жокпу? Экран астына жазылат. Азыр мен шотторду тактап, шотторду экран астына жазам. Мага кайрылбай, жардам боюнча түз өзүнө кайрылсаңыздар болот. Азамат мырза, биз кетип атабыз. Сизге ийгиликти каалайбыз. Кудай буйрса, сиз жакшы болуп кетесиз. Ал каражат деле аз калыптыр. Сабыр кылыңыз бир аз, Mayli bala, rahmat. Kuday ömrünü versin, solunu versin. Şükür sen de oğlu Рахмат. Сиз врач болосузбу? Азыр кандай Азамат агабыздын абалы? Кантип дарылап атасыздар? Кандай болуп атасыз? Укулдарын алып атат Азамат. Мурунда жатышкан. 2019-жылы жатты эле, андан кийин ушко жатты. Бул жака келип атат эми. Ошо пересадкага нуждаться этет да. Калган керектүү дары-дармектерин алып атат. Биз да ооруканада болгон, ооруканадан берип атабыз. Ооруканада жок дарылардын өздөрү. Урматтуу көрүүчүлөр, кече 2 күн мурун мен Алай районуна барып, ошол 101 жаштагы аксакалдын тартып келгенбиз. Анын небереси дагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелип, азыркы учурда операция болгонго муктаж болуп турат экен. Биздин кайдыгер карабаган, чет мамлекетте иштеп жаткан, Россияда иштеп жаткан мекендештерибиз буга чейин дагы акча каражатын салып жүргөн адамдар жеке эле мага 500 сомдон, 1000 сомдон, 2000ден салып турушат анча-мынчада. Биз ар программанын чыгарылышында ал каражаттарды бөлүп аз да болсо ошол муктаждарга таркатабыз. Бүгүн да биз ошол кече бизге атын атагысы келбеген жарандарыбыз 3000 которгон, жалпысынан алгандачы. Элдердикин топтогондо ошол каражаттын 1500-ün 1700 каражатты кече аксакалга тапшырганмын. Бул 1500 каражатты сизге тапшырып коеюн. Бул ошол агайыбызды сакайып кетсин, биздин алыста иштеп жүргөн ошол мекендештерибизге бир дуа кылып койсоңуздар да болот. Мындан ары ушул бул каражаттар уланып кетсин, топтолуп. Кайрылып акча салып аткан кайрылган балдарга, ушу туугандарга күрүлгөн ошо рахмат. Ошо көп жашасын, өмүрлүү болсун. Алла таала жакшы нерселерди ушу кабыл кылсын. Бала чакасынын, кыздарынын ушу жакшы урматтууларын көрсүн. Үйлөсүндө ошо бакыт болсун, тынччылык болсун. Sizlerge de işin hep ilgili.